Иманбек Текеев атындагы жалпы орто билим берүү мектеби 2-класс адабий окуу сабагы. Башталгыч класстын мугалими Түмөнбаева Жазгүл Октябревна. Саламатсыңарбы балдар? Кутман күнүңөр менен. Анда эмесе балдар, мен силерге жагымдуу маанай тартуулайын. Балдар, өтүлгөн сабакты бышыктап алалы. Биз силер менен калптар жөнүндө өткөнбүз. Калп айтуу жаман сапат экенин түшүндүңөрбү? Экинчи суроо, калп айтып уят болгон учуруңар болду беле? Азаматсыңар балдар, абдан жакшы жооп берди деп ойлойм. Анда эмесе бүгүнкү өтө турган сабагыбыздын темасы карышкыр менен түлкү деп аталат балдар. Сабагыбыздын максатына токтосок, карышкыр менен түлкү жомогу менен таанышып, маанисин түшүнөсүңөр, эске сактооңор, логикалык ой жүгүртүүңөр жана сөз байлыктарыңар калыптанат. Чынчылдыкка, адилеттүүлүккө тарбияланасыңар. Бүгүнкү жаңы темабыздын аты карышкыр менен түлкү, элдик жомок. Түлкү курсагы калжайып, ачка келе жатып, жолунда жаткан койдун куйругун көрө калып, шилекейи чууруп жакын барды. Куу түлкү абайлап карап, куйруктун астында капканды байкап калды. Кетейин десе май куйруктан көңүлүн үзө албайт. Ак куйрукту сугунайын десе капканга түшөт. Алыс узап кетпей айланчыктап жүрө берет. Аңгыча тиги дөбөдөн карышкыр көрүнө калды. Жолу болбой таң азандан бери ачка басып келе жатыптыр. Түлкү калп эле жагынып: досум, кайда жүрөсүң көрүнбөй? Акыбалың начар го. Сага койдун куйругун жедирип бир тойгузайын деп келер жолуңду карап күтүп турам деди. Койдун куйругу дегенде карышкырдын көзү жайнай түштү. Түлкү капкандын үстүндө куйрукту көрсөтүп, март берешен болуп: ала кой досум, сенин ачка жергезип жүргөнүңдү сезгем деп жатты. Бул оңой табылган оокатка сүйүнгөн карышкыр шап эле куйрукка жетип, дагы ойлоно калды да: түлкү досум, өзүң эмнеге жебей турасың деп сурады. Досум, бергенди жей бербейсиңби? Азыр Рамазан айы, мен орозомун. Мага көңүл бөлбөй эле жей бер эми, деди түлкү жолпуланып. Аңкоо карышкыр куйрукту жетип тиштегенде капканга түшүп калып, жаны көзүнө көрүнүп, каңкылдап жиберди. Оозундагы куйрук 3-4 кадам алыс учуп кетти. Түлкү өзү ойлоп тапкан амалына ыраазы болуп, карышкырдын маңдайына отуруп, олжосун жей баштады. Балдар, жомоктун маанисине түшүнсөңөр, сабагыбызды бышыктап алалы. Мен силерге сабакты бышыктоо үчүн суроолорду берейин. Биринчи, түлкү кандай жаныбар экенин билесиңерби? Асы куу, Бсы жоош, В варианты ишенчээк. Анда балдар туура жообу түлкү кандай жаныбар экенин билесиңерби? А варианты түлкү куу. Экинчи суроо. Түлкү койдун куйругун эмне үчүн алып жеген жок? А варианты ал ток болчу. Б варианты берешен. В варианты капканды көрүп койду. Түлкү койдун куйругун эмне үчүн алып жеген жок? Бул жерден туура жообу В варианты капканды көрүп койду. Үчүнчү суроо. Түлкү куулугун кантип пайдаланды? Асы карышкырга тамак таап берди. Бсы карышкырды алдады. Всы ал куйрукту жебейт. Үчүнчү сурообуз. Түлкү куулугун кантип пайдаланды? Туура жообу Бсы карышкырды алдады. Азаматсыңар балдар, бул суроолорго абдан жакшы жооп бердиңер деп ойлойм. Анда эмесе сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүнкү сабак силерге жактыбы? Сабак түшүнүктүү болдубу?
Жомоктон эмне тарбия ала алдыңар? Балдар, бул жомоктон эмне тарбия алдыңар деп ойлойсуңар? Өз пайдасы үчүн бирөөнү зыянга учураткан болбойт. Бирөөлөргө зыян келтирип калп айткан туура эмес сапат. Жана ошондой эле карышкырга окшоп түлкүгө алданып аңкоолонуш дагы болбойт. Үйгө тапшырмабыз. Карышкыр менен түлкүгө кластер түзгүлө балдар. Саламатта калгыла балдар. Бүгүнкү сабакка көңүл бурганыңарга чоң рахмат.